Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Сарасеп сайты Кыргыз-Тажик чек арасында араздашуу тууралуу дүйнө масс-медиасынын акыркы 24 сааттагы жаңылыктар жыйнагын сунат. Жыйнактын башында Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуялар кантип чагылдырылганын, кийин ал тууралуу эксперттердин жорумдарын бермекчибиз. Германиянын Deutsche Welle интернет порталы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кагылышуулардан кийин Аксай айылынан 300дөн ашуун кыргыз жараны көчүрүлгөнүн кабарлаган. Бул кабарында немис интернет булагы Кызыл жарым ай коомдук бирикмесинин 23 июлда Facebook'a койгон маалыматтарына таянган. Маалыматтар боюнча 55 киши үй бүлөлөргө, дагы 260 кыргыздын Баткен шаарында уюштурулган убактылуу лагерлерге жайгаштырылганы айтылган. Кызыл жарым ай көчүрүлгөндөргө палатка, азык-түлүк, суу жана кийим-кече берген. Алардын көбү аялдар жана балдар. Экинчи булак катары немис порталы Кыргыз Республикасынын аты аталбаган чек ара кызматкерине шилтеме кылган. Ал айымдын айтымында кагылышууга катышкандар чачма мылтыгы, таш жана союлдарды колдонушкан. Натыйжада 14төн кем эмес киши запкы жеп, алардын арасында кыргыздардын күч структураларынын кишилери да бар. Мындан сырткары бир тажик жараны набыт кеткен, дейт Deutsche Welle. Аксай кыргыз айылы тажик эксклавы Ворух айылынын жанында жайгашкан. Эки өлкөнүн чек ара тилкеси 970 чакырымга созулат, бирок анын 600 чакырымы гана кагазга түшүрүлгөн. Аксай менен Ворух айылдары жайгашкан жерлер макулдаша элек тилкелерге керек, деп билдирген немис маалымат порталы. Армениянын нет, Орусиянын коммерсанты, Новое известия жана Росбалт сайттары дагы Кыргыз-Тажик араздашуусу учурунда 300дөн ашуун кыргыз жараны көчүрүлгөнүн негизги тема кылышкан. Алар булак катары Кыргыз жарым ай коомун жана Deutsche Welle'ни көрсөтүшкөн. Түркиянын Daily Сабак сайтыда кабарына Тажикстан менен чек арасындагы кагылышуудан кийин Кыргызстан 315 жаранын көчүрдү деген тема берген. Анда учурдагы кагылышуунун себеби катары эки тараптын биринин тартыш жерге флагшток орноткону жана эки тараптан тең карапайым калк жана күч органдарынын кызматкерлери жаракат алып, бир тажик жараны набыт болгонун, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары күчөтүлгөн кызматка өткөнүн, эки өлкөнүн чектеш 970 чакырымдык чек ара тилкесинде 70ге жакын тартыш жерлери бар экенин жана ошол жерлер маалы менен ок атуучу куралдар да колдонулган конфликттерге себеп болуп келгенин, 3 жыл мурун Бишкек менен Душанбе чек араларын белгилеп чектөөнү тездетебиз дегенин, учурда 600 чакырымдай чек ара тилкеси боюнча келишилгенин Түркиянын Daily Сабак сайты жазган. Орусиянын Спутнигин тажик бөлүмү. Тажик Республикасынын түндүгүндө окуяны Тажикстандын чек ара кызматы эки өлкөнүн президенттеринин Исфара шаарында жолугуусу алдындагы провокация деп баалаганын негизги тема кылган. Кабарда Варухтун тургундарынын Инстаграмга койгон 4 кыска видеосуна комментарий берилген. Андан сырткары араздашуу учурунда Тажикстанда бир киши өлүп, 16 жаран запкы чегип, милиция кызматкери оор жаракат алганы жазылган. Атышуунун кесепетинен курман болгон жаран мектеп мугалими экени билдирилген. Кабар жакында Тажикстан менен Кыргызстандын башчылары Эмомали Рахмон менен Сооронбай Жээнбековдун жолугусу болмокчу деп жыйынтыкталган. Open Asia Net сайты Кыргыз-Тажик чек арасында кайра эле куралдуу конфликт деген теманы берген. Сайт турмуш интернет булагына таянып, флагшток тажиктер тарабынан Аксай-Варух жолунда 4 көчө деген жерге орнотулган. Аксайлыктар нааразы болгондо, варухтуктар аны өз аймагын көздөй 2 метрге жылдырган. Ошол эле убакытта кыргыздар Аксай деген жазуусу бар белгини орнотушканда тажик жарандары аны сындырып салышкан. Ошондон улам 17:50-дө 40 кыргыз жараны жана 50 тажик жарандары катышкан конфликт башталган. Директор Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусуна карата баардык жерге орнотулуп жаткан. Жолугушуу Исфара шаарында өтүп, тартыш чек аралардын маселеси да каралмакчы болгон. Бирок Варух менен Аксайда бул кайра эле кезектеги конфликтке жол ачкан. Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасы 976 чакырымга созулса, учурда анын 504 чакырымы гана такталып чектелген деп билдирет Open Asia сайты. Тажикстандын азаттыгы Азоди кечеги конфликт учурунда Тажикстандын Сокт облусунун тергөө кызматынын башчысы подполковник Абдурасул Шамир Саидов жаракат алып, ага Ворухта операция жасалганын, бирок ага шаардагы бейтапканада кайра татаал операция жасалышы керектигин билдирген.
Андан сырткары Исфара-Варух автотрассасы дүйшөмбүдөн бери жабык экенин жана тажик тарап Лейлек районуна кеткен Исфана-Баткен жолун жаап салганын. Бишкек менен Душанбе эки өлкөнүн президенти Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмондун жолугушуу маселесин карап жатканын Кыргыз Тышкы иштер министрлиги билдиргенин, жолугушуунун датасы али белгисиз экенин жана Азия Плюс агенттигине шилтеме берип, Эмомали Рахмон Исфара 26 июлда келмекчи экенин билдирген Азоди үн алгысы. Фергана Ньюс Тажикстан чегарадагы конфликттен Кыргызстандын кээ бир чөйрөлөрүнүн провокациясын байкаган деген темага басым кылган. Тажикстандын улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин чегара кызматы 22 июлдагы атышуу болгон конфликтке Кыргызстандагы аты аталбаган тараптарды айыптаган. Алар чек арадагы тынчтык менен бакубаттуулукка каршы дейт комитеттин пресс кызматы. Конфликт тажик президенти Эмомали Рахмондун Исфара шаарына келиши жана Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуусу пландалып жаткан учурда болгонун тажик чегара кызматы баса белгилеген. Кыргыздардын кээ бир кызыктар чөйрөлөр чегара тилкесинде тынчтык менен бакубаттуулукту каалабастан провокацияларды уюштуруп жатат, деди мекеменин пресс кызматы. Президенттер келип чек арадагы абал менен жеринен таанышып, белгилөө жана чектөө маселелерин талкуулап, араздашуусу токтобой келген чектеш айылдардын тургундары менен Варухта сүйлөшөт деп билдирген Фергана Ньюс. Сегодня Украина кабарында Тажикстан мен Кыргызстандын тургундары чек арада атышып кетти деген тема койгон. Анда Кыргыз Республикасынын вице-премьери Жеңиш Разаков менен ички иштер министри Кашкар Жунушалиев чек арадагы конфликт болгон жерге келгенин айткан Кыргыз өкмөтүнүн өкүлү буга байланыштуу вице-премьер-министр менен ички иштер министринин башчысы инциденттин себептерин изилдеп, абалды жөндөө жана тажик тарап менен контакттарды улантуу үчүн барышты деп билдирген Сегодня Украинага. Интерфак Азербайжан болсо жабылган жолдорго басым жасап, кабарын Тажик анклавы Варухтун Тажикстан менен байланыштырган жол чек арадагы инциденттен кийин жабык турат деп атаган. Анда Баткен облустук администрациясынын пресс катчысы Чолпон Бердикулованын Исфара-Варух жолу эки тараптан тең жабылып турганын, тажик жаймкаларынын кыргыз жарандары менен кагылышууда запкы чеккен Варухтун тургундарына тез жардам унаалары бара албай жатканын, ага кыргыз тарап жолтоо болуп атканын, конфликтте 15 тажик жараны жаракат алганын, 4 кишиге операция жасалып, экөөнүн абалы стабилдүү, экөө кайра операция жасалышы керектигин, өпкөсүнө ок жеген жарадар киши Варухта шарт жок болгондуктан башка бейтапканада операцияга жөнөтүлүшү зарыл экенин, бирок Варухту Исфара шаары менен туташтырган жол али жабык экенин билдирген Интерфакс Азербайжан сайты. Орусиялык сегментте эң көп окулган Mail.ru новости кабарына Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында конфликт же провокация, атышуу желектен улам келип чыккан деген тема койгон. Анда жогорудагы сайттар берген эки тараптын бири-бирин күнөөлөгөн маалыматтардан сырткары жаракат алган кишилер бейтапканага жеткирилгенин, Варух айылынын орто мектебинин мугалими Жалалиддин Караев көзүнө ок жеп араздашуу жеринде жан бергенин, Тажикстандын чек ара кызматынын пресс кызматы бир тажик жараны набыт болгонун, 3 жарадар жана 7 киши түрдүү жаракат алганын билдиргенин, Баткен облусуна Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шашиев учуп чыкканын белгилеген Mail.ru новости өз кабарында. Взгляд интернет гезити Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кырдаалдын курчушунун аркасында тышкы күчтөр жок деген тема менен чек арадагы конфликтти жоруп берүүгө эки экспертти тарткан. Борбор Азияга адистешкен Аркадий Дубнов жергиликтүү авторитеттердин тирешүүсү сүйлөшүү нугуна түшөт деп үмүттөнөм. Ошондо гана бул конфликтти толук жабууга болот. Мындай деңгээлдеги конфликттерди президенттер эмес, жерди, сууну, соода саттыкты көзөмөлдөгөн жергиликтүү жамааттардын лидерлери гана чече алат, деди Аркадий Дубнов Взгляд порталына. Борбор Азия боюнча адистешкен дагы бир эксперт Семен Богдасаров болсо, мунун баары ички маселелер, алардын аркасында эч кандай сырткы күчтөр жок. Баары күнүмдүк турмуштагы араздашуу деңгээлинде экенине ишенет. Бирок Аркадий Дубновдон айырмаланып Богдасаров чек арада тартипти жергиликтүү аксакалдар эмес, президенттер жөнгө салат деген үмүттө. Дүйнөнүн интернет жемкалары кыргыз-тажик чек арасындагы окуялар тууралуу акыркы 24 саатта ушуну билдирген. Сары Сеп сайты видео билдирүүлөрүн улантат. Саламатта болуңуз. Саламатта болуңуз.